Периштенин көз жашы 4-бөлүк. Сени директордун кабинетине чакырып жатат, деди бир бала жүгүрүп келип. Айдар туруп көңүлсүз гана кадам шилтеди. Кабинетинде бир сакалчан киши жана жоолук салынган орто жаштардагы аял отуруптур. Кел Айдар, бул адамдар сага келишти. Магабы? Булар сенин апаңдын ата-энеси, сенин таятаң болот. Айдар көздөрү жашылданган аялды, каштары түйүлгөн адамды тиктеп турду. Жөн гана тиктеп турду. Көкүрөгүнө эч бир жакындык сезилген жок. Айлар бою бул жолугушууну күтүп жүрсө да, экөөнү кайдыгер гана тиктеп турду. Ата-эне да ичтен сыза беришти. Жашоону жашап койгондой, чарчаган, бардык адамдардан көңүлү калган көз караш менен тиктеп турган баладан бул кабинетте турган үчөө тең көздөрүн ала качты. Өздөрүн күнөөлүү сезишти. 10 жаштагы бала минтип карабашы керек эле. Жадырап, жайнап, ишенип тиктеш керек болчу бул бала. Канаты сынып калган куштай илкип басып, араң баш ийкеп сүйлөбөшү керек эле. Таята менен тайэнеси алып кете турган болуп чечилгенде, калыс атасы да борборго келип калды. Айдарды көргөндө эсоо отуруп калды. Көздөрү курч тиктеген, зээндүү, жароокер бала жалдырап калган экен. Айдар калыс атасын көргөндө кучактап жиберди. Арукени, экөөнүн жакындыгын билген жалгыз адам ушул эле. Бирок ыйлаган жок. Жүрөгү дүк-дүк согуп, көздөрүнүн ичи жашка толуп турса да, күч менен басып турду. Кичинекей экенине карабай кайгысын, муңун жашырганды үйрөнгөн эле. Айдарды жакшы карагыла, жол алыс. Ошентсе да башка эмне айтаарын билбеди. Айдарды карап, бешенесинен сылап буларды айтты. Балам, кайсы бир күнү туулган айылыңа келесиң. Мен силердин үйдө карап турам, көзүм тирүү болгончо карайм. Сен эр жеткениңде бизге айылыңа келесиң. Сен мыкты жигит болосуң, Айдарым. Болом, калыс ата. Жолуңар болсун. Жалгыздын жалгызын жакшы карагыла, кудагый. Эрнис да бир айыл эркелетип чоңойткон кадырлуу адамдардын баласы эле. Тагдыры минтип калды. Карыя көп нерсе айткысы келди. Бирок айтканымды түшүнөбү дегенсип токтоп калды. Айдар таята тайэнесинин жетегинде кетти. Артына кайрылганда серейген абышканын карааны турган экен. Көзүнө жаш толгонуна карабай, башын чулгуй алдыга басты. Анда атасында да, энесинде да сапат бар эле. Турмуш канча жолу жыгылтса, ошончо жолу кайра күчтөнүп турган адамдардан болчу. Эмне деп айтаарын билбей калыс ата тунжура отуруп берди. Эрнис анын жүзүнөн эмне болгонун билди. Айдарбы же Арукеби, деди ичи сыйрыла. Эмне болду? Айдарды тай жактар алып кетти. Баткенге кетишти, жаңы эле узатып келдим. Арукечи? Аны бирөөлөр асырап алышыптыр. Мындай учурда эч кандай маалымат беришпейт экен. Эндирей түштү. Буттарынан ал кетип шалак эте жерге отура калды. Ошол абалында бир топко чейин отура берди. Калыс атасы коштошуп, кантип чыгып кеткенин деле сезбей калды. Ушул күнгө чейин ал Айдарды жакшы көрөм деп ойлочу. Сүйгөн аялынан туулган үчүнбү, тум баласы болгон үчүнбү, ал дайыма Айдарды биринчи орунга койчу. Дал ушул мүнөттө гана кызы анын жанынын жарымы экенин сезди. Чачын алып жатканда эрдин кыса тиштеп отуруп бергени, тамак берсе ыраазы боло бетинен сылап койгону, тептегерек мөлтүрөгөн акылдуу көздөрү тартылды. Бакырып алайын десе үнү чыкпады. Өмүрү кызын көрбөй калаарын ойлогондо, ал атасы ким экенин билбей таптакыр чоочун адамдардын колунда чоңоерун ойлогондо куду жалын кирип кетип, ичин өрттөп бараткандай сезилди. Камерада чогуу жаткандар аны таң кала тиктеп жатышты. Бир айдын ичинде кара чачтары бир талы калбай аппак болуп кеткен эле. Айдар үчүн баары чоочун болчу. Кайсы бир сөздөр ага таптакыр жат эле. Чоочун адамдарды таята тайэне дей албай кыйналды. Тайкелери, алардын аялдары, балдары, дагы бир жапайы жаныбарды алып келип койгондой аны соңуркап карашчу. Анан калса тайлары жөн гана адамдык милдетин аткарып койгондой,
эч бир жакындык жок, иши кылып бир жээн жүрөт дегендей коомай карашчу. Бир гана тайенеси: «Айдар, сен эмнени жакшы көрөсүң?» деди бир күнү. Айдар ага түшүнбөй тиктеп калды. Эми велосипед тепкендиби, китеп окугандыбы, атка мингендиби? Айдар бир нерсе деп айтайын деп бара жатып токтоп калды. «Эч нерсени», деди күңк эте. «Апаңдын сүрөттөрүн көрөсүңбү? Сенин курагыңдагы сүрөттөр бар», деди тайенеси иши кылып бир нерсени сүйлөш үчүн. «Мейли». Алдындагы сүрөттөрдү тиктеп турду. Эки чачына бантик байланган өспүрүм кызды карап турду. «Ушул менин апам», деп койду. Оюнда кайдыгер гана. Ал аябай жакшы окуучу. Мектепте ырдап, бийлеп да жүрдү. «Балким сен да ырдаганды жакшы көрөрсүң?» «Жок, мен иштегенди жакшы көрөм. Мага бир иш таап бериңизчи», деди ал тайенесин суроолу карап. «Кандай иш?» «Билбейм, суу ташып, камыр жасап, нан кылып, короо шыпырып. Андай иштерди кылгандай сен кыз белең». «Билбейм, мен бош отургум келбейт». «Жеңелериңди көрдүң го? Алардын баары ошол иштерди кылат козум. А сен болгону ойно, жакшы оку, кээде таятаңа талаага жардам бер». Айдар жаңы жашоосуна таң кала иинин кошурду. Ал эс тартканы балдар менен ойноп деле күн өткөрбөптүр. Чоң энесине жардам берчү, кийин өзү тиричилигин кылчу. Бул жерде бир короодо 3 келин жашайт экен. Баардык жумуштарды алар кылат. Үйдүн эркектери өз жумуштары менен, таятасы көп учурда үйдө. Бирок ал киши менен эч тил табыша албады. Такыр эле жат кишидей карачу. Сүрдүү, чоң киши эле. Калыс атасындай болуп тамашалап, Айдарым деп эркелетип, уктагыча элдик эпосторду окутуп, өзү майдалап түшүндүрүп эрмектебейт эле. Ойлоп көрсө, Айдардын эң бактылуу күндөрү өз айылында калган экен. Чоң энесин, Арукени, атасын, калыс карыяны эстегенде ичи күйүп кетер эле. Бул жакта иш жок болгон үчүн Айдар эми жан талашып эле китеп окумайга өттү. Эч ким көрбөгөн, билбеген жерге барат да китеп окуйт. Анан да алма жеп отуруп китеп окуганга эмне жетсин? Таятасы алыстан Айдарды карап турду да шуу үшкүрүп алды. Так эле кызынын көчүрмөсү. Ал дагы китептен баш көтөрбөгөн кыз эле. Бирок жароокер болчу. Бул болсо көзүн ала качып сүйлөгүсү келбейт. Алгач небересин көрмөксөм, байкамаксан болгону менен кийин балага билгизбей аңдыганга өттү. Атасы кайсар да бир, баласы кайда бармак эле дегендей ой менен жүрчү башында. Жаңылыптыр. Акылдуу экени көзүндө турбайбы? Китеп алып бактардын арасына кирип кеткенин алыстан байкайт. Бир жолу байкап турса, кичинекей небереси жыгылып кетти. Эң биринчи аттап жетип Айдар тургузду. Кийимин күүп, чекесинен сылап, бир нерселерди ковурап баланы соороткондой байкады. Шадыраңдаган берки неберелерине караганда башкача бала болчу. «Айдар», деди бир күнү. «И?» Бала жанына келип карап калды. Тикчийген курч көздөрүнөн жалтана түштү да колундагы китепке көз чаптырды. «Сен бул китепти түшүнөсүңбү?» «Ооба, сынган кылыч бул. Сен өз жашыңа чак китептерди окусаңчы, мен түшүнөм», деди бала. Колуна кайра китебин берип таята терс бурулду. «Байбиче, бул балада бир нерсе бар. Биздин балдар менен деле жакындашып кетчүдөй эмес. Райондун борборундагы лицейге берсекпи?» «Кантип ташыйбыз?» «Мен эмне иш кылат элем? Эртең менен алып барып, түштө курсагын тойгузуп, дагы бир спорт ийримине берсек, кечинде келип калабыз. Мен ансыз да күндө эле районго каттап жатпаймынбы?» «Өзүң бил, бирок жалгыз Айдарды ал жактан окутсак, уулдарың таарынбас бекен», деди аялы сактана. «Антпейт. Жетим көрсөң маңдайынан сылап өт деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Уулдарыңдын балдары ата энесинин маңдайында тайраңдап жүрөт. Ушул мектептин алдыңкылары болуп алсынчы». Бул үйдө таятанын чечими мыйзам болчу. Өзү өмүр бою аскер адамы болуп жүрүп пенсияга чыккан. Айдардын тагдыры ошентип чечилди да калды. Таятасынын эски унаасына түшүп, районго мектепке кетип баратканда берки балдардын ичи күйгөн. Кызыгы, Айдар өзү үчүн жасалып жаткан бул аракетти сүйүнүп деле кабыл албады. Баланын мээсинде бир гана ой бар эле. Аруке кантти? Менсиз ким менен уктап атат? Чачын ким өрүп берип жатат? Ал эми анын жолдуулугуна ичи тарып жаткандар анын тозогу эмне экенин эч билишчү эмес.
Таята унаасында бараткан кара тору өспүрүмдү тиктесе, Айдар терезени тиктеп бара жатты. Бул куракта балдар бир нерсеге соңуркап, кызыгып, сүйүнүп карайт эмеспи? Айдар олуттуу карачу, ойлонуп, ток этер жерин айтат. Мектебине жеткирип чайканалардын бирине токтогон Таята тең туштары менен чай ичип отурду. Эр тайын тартат деген чын окшойт, Саке. Мадыра баштарыңдын ичинен ушул ташып жүргөн балаң сени тартыптыр. Куюп койгондой окшош экен сага. Билбейм деп койду жөн салды гана Таята. Бирок көкүрөгүн жылуулук аралап өттү. Атасы кайда экен мунун? Деди тигил абайлай. Жарасына бирөө тийгендей чекеси тырыша түштү. Түрмөдө. Эмне болуп түшүптүр? Киши өлтүрүптүр. Тигил андан ары сурагандан ыйбаа кылдыбы, токтоп калды. Таята менен небереде бир жакындык пайда болду. Үстүнө үйрүлүп түшүп деле мээрим төгүп жибере турган адам эмес эле. Бирок Айдар ал үчүн кызыктуу, табышмактуу бир китептей. Эмоциясын ката билгени, карындашы тууралуу бир ооз сөз сүйлөп койбогонуна таң калчу. Иримге кирип кеткенинде оозу ачылып турган рюкзагын жаап коеюн десе жерге түшүп кетти. Китеп дептерлери чачылып жатып калды. Жыйнап жатып ар бир дептердин арткы жагына тартылган сүрөттү көрүп селее түштү. Ар бир баракта серейген кичине кыздын сүрөтү жана жылкы тартылган экен. Ичинен тына түштү. Айдардын туулган күнү жакындап калган. Тайенеси айланып, кагылып, тургузуп, бетинен өөп чайын берди. Эмнеге кайра-кайра өөп жатасыз бетимден, Тайне? Бүгүн туулган күнүң го, козум. Айдар уялып кетти. Ден дароо боло түштү. Негизи анын туулган күнүн эстеген деле адам болчу эмес. Чоң энеси деле муну майрам катары көрчү эмес да. Ислам дининде туулган күндү майрамдабайт деп койчу. Кийин атасы деле элес албады. Бирок Арукенин туулган күнүндө атасы аларды шаарга алып чыккан эле. Эмне болду, козум? Эч нерсе. Ал дагы эч нерсе эмес болчу. Баары түштөн кийин башталды. Эшиктин алдына Таятасы кунан алып келди. Балдар дароо чогулуп калышты. Маңдайында кашкасы бар, жалы капкара, териси жылтырап турган жаныбар экен. Муну эмнеге алып келдиңиз, ата? Деди тайкеси таң кала. Айдарга? Тайкелери, жеңелери, алардын балдары таң кала тиктеп турушту. Ой, эмне үрпөйдүңөр анча? Мен алып бара албай калганда өзү бара берсин дедим. Ал минбегенде башкасы минип турат. Короого мал карматчу эмес элеңиз, ата. Бир аз таң калтырдыңыз. Демек, алжып баратканым ошол. Таята кыжырланып кетти. Бир топтон кийин гана Айдарды чакырды. Мен келдим, Таята. Келсең жакшы. Миң кунаныңа, туулган күнүңө белек. Айдардын оозу тигилердикинен да жаман ачылды. Магабы? Сага карачы, мунун эрин да атай чаптырып келдим. Камчысын да элик сап кылдым. Таята өз ишине корстон боло баланы тиктеп турду. Кызык, Таятасынын көзүнөн бир жылуулук учуп өттү. Демек, Айдар жаңылган тура. Таятасы аны аябай жакшы көрөт тура. Анын кыялын ал кайдан билип койду экен? Айдар биринчи жолу чын жүрөгүнөн жылмайды. Чылбырды кармап, жылкы жаныбардын жалынынан сылап турган бою узун бул адамды өзү да аябай жакшы көрөрүн сезди. Кучактагысы келди. Рахмат сизге, Таята. Айдар биринчи жолу Таята дешеле. Бажырая тиктеп турган небересинин жүзүнөн кызын көргөндөй болду. Дал ушинтип жароокер тиктечү. Атасынын кызы болчу Асия. Айдарды бооруна кыса күбүрөнүп алды. Жаман энең окшоп калганыңды айт, деди. Жашоо жыргал. Кунанынын атын рыцарь атап алган. Тез көнүшүп кетишти. Мектептен келери менен ошонун жанында өз колу менен чөбүн салып, суусун берип, Таятасы үйрөткөндөй жоонун кашып берет. Анын эрин тыкыйта токуйта, дарбазадан акырын алып өтүп тоо тарапка чаап жөнөйт. Айдардын дүйнөсүндө Таятасы, тайенеси, анан ушул жылкысы эле бар болчу. Аруке кеткенден кийин башка эч бир адам менен жакындаша албады. Аттын эрин алып тушап коюп, китебин алып чыкканда 2-3 бала пайда болду. Бири тайекесинин уулу Кадыржан болчу. Чилистен жатасың анан, деди ал кекээр сүйлөп. Жок, китеп окуп атам. Кунаныңды мага берчи, биз бир аз чаап келели. Азыр эле келдим, тери бир аз суусун. Тери жок эле турат, шылтоолобочу. Тигил тушоону чечкенге аракет кыла баштады. Тийбе, дедим. Болбосо эмне кыласың?
Түрмөдө жаткан атаңа даттансаң да келбейт ал. Билесиңби, түрмөдөгү адамдар келбейт. Айдар эмне дээрин билбей калды. Өзүнөн 2 жашка улуу бала болчу. Мурунтан деле алыш бериши жок болчу. Бул эмне минтип калганына акылы жетпей турду. Кадыржан, мен сага бербейм кунанымды. Таятам аны мага берген. Өз кулагы менен уктуң беле? Кээде биз дагы минсек болот деген. А сен өзүмчүл окшойсуң. Азыр бербейм. Сенден сурап отурмак белем. Тентиген көлдүктесе. Айдарга сөздөр камчы менен чапкандай тийди. Ошентсе да чыдап турду. Тигил токточудай эмес. Энесин атасын кошуп жаман сөздөр менен сөгүп жиберди. Ага да ыраазы болбогондой бет талаштыра уруп жиберди. Айдар эми токтоно албай калды. Тигини болгон күчү менен уруп, тээп, сүйрөп, былчылдата сабап баштады. Ичинде бир жапайы күч ойгонуп кеткенсип, эч кимге жаа бербей буркан шаркан түшүп жатты. Бүтүндөй жыйнаган ызасын, кайгысын, жоготуусун Кадыржандан алчудай албууттанды. Жанындагы балдар даай албай тиктеп туруп качып жөнөштү. Чуркап барып таятасына кабар беришти. Ал келгенде 2 небереси дагы деле былчылдашып жатышкан экен. Атаң көрүнүн балдары кантет булар? Кадыржан чоң атасын көрөр менен жалтаңдай түштү. Өзү баштады, мен эме, тигил. Таятасы Кадыржанды үйүнө жиберди да Айдардын жанына келди. Сөз айтса дирилдеп ыйлап жиберчүдөй көкүрөгү энтигип турду. Эмне деди? Тентиген деди. Атаң түрмөдө деди. Ызасы көкүрөгүн жарып кете тургандай араң сүйлөдү. Таята анын жалын чачкан көздөрүн карай албай терс бурулду. Жүрү бети башыңдагы канды жууп ал. Тайенен көрсө капа болот. Кунанды жетелеп күн батып баратканда Таята менен жээн жолдо бара жатты. Атам жаман киши эмес болчу, Таята. Ал болгону жинин башкара албай калчу. Билем, деди Таята кыска гана. Сиз дагы аны жаман деп ойлойсуз го, ошол үчүн айттым. Сен баарын чоңойгондо түшүнөсүң. Азыр сага эмне дейин? Болгону атаңа окшобой жиниңди кармаганды үйрөн. Ыза курутат балам. Ызанын көзү кор, кулагы дүлөй. Куду азыр сенин кылыгыңдай. Ооздуктаганыңды үйрөн. Апам эмнеге мени издебейт, Таята? Таята чындап эмне дээрин билбей калды. Үн ката албады. Укмаксан болду. Дайыма ушундай. Апасы тууралуу кимден сурабасын укмаксан болушат. Көздөрүн ала качышат. Эч ким эч качан ал тууралуу жооп бергиси келбейт. Мен чоңойгондо баары бир ага жолугуп сурайм, Таята. Апамда мени эмнеге издебегендигин сурайм. Бул эмне деген жорук? Кечеги келген бала Кадыржандын мурду башын түздөйт деген эмне шумдук? Атам аябай эркелетип жатат бул баланы. Теңирин тааныбай калды. Апа, атама айтпасаңыз мен айтам. Биздин бала эмес 10 жылдан кийин табылган жээн кымбат болуп калдыбы? Аны райондун борборуна ташыды, унчукпадык. Кунан мингизди, унчукпадык. Эми баламдын башын жарып салса да унчукпай жүрө беребизби? Албууттанып жаткан келин токточудай эмес. Айымкүл, бала урушат, кайра табышат, эмне болуп жатасың, деди тайене акырын гана. Бирок улуу небереси Кадыржанга да боор ачый тиктеп турду. Келин дагы күүлөнүп баштады эле. Дарбазадан Таятасы менен Айдар кирип калды. Келин кандай болсо да кайнатага үн ката албады. Көзүн ылдый түшүрүп, Кадыржандын колдорун бекем кармап туруп калды. Кечке маал тамак үстүнө отурганда Таятасы Садырбек олуттуу кеп баштады. Кадыржан, сен туура эмес кылдың. Бул бир деп тур. Экинчиден, Айдар биздин үй бүлөдө бөлөк эмес. Сен бөлөксүнтпө. Керек болсо бул үйдөн сен кетишиң мүмкүн. Атаң кетиши мүмкүн. Атыгүл мен кетишим мүмкүн. Бирок Айдар калат. Муну баарыңар эсиңерге түйүп алгыла. Айдар сенин дагы мындай жиндилигиңди экинчи көрбөйүн. Баары үн катпай калышты. Айдар ушул окуядан кийин ачыла баштады. Катып калган каректери жылып, мурункудай күлгөндө күйүп кете турган көздөргө алмашты. Тайенесине тамашалай сүйлөп, шайыр күлкүсү чыгып, өзүн эркин алып жүргөнгө өттү. Таятасы үчүн да кызык айтып келгендей эле. Ар күнү небересинин жүзүн карап, кызы үйдө жүргөндөй бактылуу болчу. Адатта эркектер уул каалаганы менен жүрөгүнүн тереңинде ар дайым кыздарын жакшы көрүшөт. Садырбек дагы 3 уулдун ичиндеги жалгыз кызын жакшы көрчү. Айдарды 2 эсе жакшы көрдү. Тез эле тайкелери, жеңелери, балдар да ага тартылып, мурункудай коомай, өгөй мамиле жасабай, чын дилден кабыл алып кетишти.
Эгерде балдар үйүндө калганда же таята тайнеси мээрим төгүп жан дүйнөсүнө киргенге аракет кылбаганда Айдар кандай бала болмок ким билсин. Азыр болсо кимге болсо да жадырай караган, жакшы мамиле кылган, жайдары, боорукер, жароокер, эркин балага айланды. Айылда улуу кичүү дебей биздин Айдар дечү. Анын райондук, облустук сынактарда жетишкендиктерине өздөрү жетишкендей сүйүнүшчү. Анткени жүрөгүндөгү жылуулукту ар кимге чачып үйрөндү. Кайгысын жүрөгүнүн түпкүрүнө катып, кубанычын эл менен бөлүшкөндү билди Айдар. Жүрөгүндөгү коркунуч, жалгыздык санаркоо жоголуп, ишенимдүү колдо тарбияланып жатканына ишене баштады. Бала үчүн ишеним кандай маанилүү, өзүн бирөө аябай жакшы көрөрүн билүү ар бир баланы бактылуу кылат. Ал бактылуу болчу. Жашоосундагы 10 жыл жоготуулардын жылы болсо, кийинки 8 жыл бактылуу жылдар болду. Арадан ошентип 8 жыл өттү. Эрнис түрмөдөн чыкты. Түрмөдөгү 10 жыл ичинде баары өзгөргөн экен. Бишкектин жолдорундагы чымын куюн болгон машиналардан баш адашат. Башка шаарды аралап жүрүп адашып кеткендей сезилди. Колундагы кагазга жазылган даректи карап коет. Айтор кыйналып жатып, дарек боюнча издеп келди. Бул анын балалык кезиндеги досу эле. Чыкканда менин үйүмө кел деген бул даректи жазып жатып, босогодо турган Эрнисти көрүп кубанычтуу кыйкырып жиберди. Сенби, келдиңби? Мен. Баатырым десе. Кучактап, бири-бирин далысынан таптап жатышкан экөөнү үй бүлө мүчөлөрү таң кала карап калышты. Досу Кубан илгери эле жайланышып, очор бачар болуп калган. Аялын, балдарын чакырып, бирден тааныштырып жиберди. Бул Эрнис Аяш атаңар. Төркүйдө экөөбүздүн сүрөтүбүз турбайбы? Ошол жигит ушу. Кана кызым, алып келе калчы, деди кызын жумшап. Окшобойт го сүрөттөгү жигитке, деди аялы, астейил гана. Чын эле, сүрөттөгү көздөрү балбылдаган, керилген кара каштуу, сымбаттуу жигитке Эрнис таптакыр окшобой турду. Бубак баскан чаштуу, суусу какшып калган кудуктай нурсуз көздүү, жүзү ак шапак адам менен бул толуп ташып турган жигиттин ортосунда эч окшоштук жоктой эле. Эрнис өзүнүн сүрөтүнө тиктеп турду. Ушу мен белем деген ой. Менде дагы толтура сүрөттөр бар студент кездеги, шашпай көрөбүз, деди досу бапылдап. Чай ичилип, тамак желип бүткөндөн кийин эки дос сыртка чыгып узакка сүйлөшүп отурушту. Эми жашооңду кандай кылайын деген оюң бар? Билбейм досум, деди тунжураган Эрнис. Балдарымды издейм. Ой, издетпей эле табылат Айдарың. Бул жакта, Борбордо да. Келгенине 1 жыл болду. Койчу. Чын Аяш атам деп өзү издеп келиптир. Азамат десе, сүйүнгөнүмдү сураба, уулуң мыкты жигит болуптур. Сөзү орундуу, өз күчү менен мыкты деген жогорку окуу жайын өтүптүр. Чет тил адистиги менен эл аралык мамилелер дедиби? Айтор ушундай бөлүмдө окуп жатыптыр. Мен Аяшыңа айтып келсем, ал окуу жайына кантип өтүптүр? Бул жакта репетитор жалдап окуткан балдарыбыз өтпөй, алыскы Баткенден келип өтүп кетиптирби деп аябай таң калды. Мен ага таң калба, Эрнис деген келечектин генийи болчу. Бул анын баласы да, дедим. Досум, уулуң сени жазбай тартыптыр. Жүзү, күлгөнү Асияга куюп койгондой окшош. Бирок акылы жөндөмү так эле сен. Түрмөдөн жаңы чыккан досун турмушка аралаштырыш үчүн ала чаап, мактап жатты. Эрнис жүрөгү дүкүлдөп, чекеси тердеп кетти. Кое турчу, ал сени кайдан билет экен? Калыса да Борборго келгенде мага алып келип тааныштырып кеткен. Ошондо эстеп калган тура, өзүм да чочудум. Мени сурадыбы? Мага эмне келген жок, деди Эрнис алдастай. Сурабай коймок беле, дал сени сураш үчүн келиптир. Мен сага жиберген жокмун, Эрнис. Жаш бала бара турган жай эмес. Ошол атың өчкүр жерди көрбөй эле койсун, дедим. Жакында чыгат атаң, өзүм ээрчитип келип сага жолуктурам десем муюп калды. Акылдуу жигит 1 курсту бүткөнү жатат. Ким менен турат? Батирде, ким экенин билбейм, Кадыржан деген бирөөнү айтты. Бөлөсүбү ушул сыяктуу. Таятасы төлөп турат экен. 2 курстан өзүм иштей баштайм деген ал, Азаматың. Эрнис алкымын бууп бараткан жашка араң ээ болуп турду. Досум, мени бир аз жалгыз ташта, анан кирип жатайын, деди. Ал үйүнү буулуп. Ал үйгө кирип кеткенден кийин гана араң кармап турган көкүрөгү бошоп кеткендей сезилди. Көзүнүн жашын арчып, бир күлүп, бир ыйлап жатты.
Демек чоңойду, жакшы жигит болду. Жогорку окуу жайында окуп жатат. Азаматым мени издептир, мени көргүсү келиптир. Демек мага таарынычы жоктура. Кудайга шүгүр. Жок дегенде ал өз жолун таптыр. Жок дегенде бир балам жакшы турмуш кечириптир. Көзүндөгү жаштар агып жатты. Досунун сөздөрүн кайра эстеп жатты. Бул кубанычтын көз жаштары эле. Айдар кара тору, бою узун, балбылдаган көздөрү менен курсташ кыздарынын жүрөгүнө чок салган жигит болчу. Кыл чайып өзүнө келе жаткан Диананы көрдү. Кандайсың? Чогуу кетели десем жолубуз бир го, деди ойноктогон кыз. Сен машинаң менен кетесиң го? Ала кетейин. Жок, бүгүн башка жерге бармакмын. Аяш атам чакырды. Эмнеге чакырыптыр, деди кыз жиник эле. Билбейм, кеңсеме келе кал, деди. Менимче шылтоо. Кайдагы шылтоо? Чындап эле бүгүн колум бошобойт, эмки жолу сөзсүз. Айдар терең дем алды. Кыздар ага көңүл кош эместигин өспүрүм кезинен баштап билет. Кайсы бир кызга ага да кээде жагып калчу. Бирок алар ойлогондой жактырып калуу эмес болчу. Ниесинде да, жүрөгүндө да бир гана максаты бар эле. Ал карындашы Арукени табуу. Эгерде башка бир кызга алаксып калса, жүрөгү кимдир бирөөгө байланса, бул максаты экинчи планга жылып кетчүдөй коркунуч бар эле. Ошентип Айдар эч нерседен капары жок, Аяш атасына бара жатты. Бейкапар эле Айдар. Босогодон кирип келгенде аны карап турган эркектин карааны тааныш көрүндү. Жүрөгү солк эте түштү. Атам, деди ичинен. Аралыгы 5-6 метр жерде турат. Ата? Эрнис кылчая калды да босогодо турган уулун көрдү. Эмне дээрин билбей туруп калды. Кылчайбай басып кетет деп да коркуп кетти. Экөө тең үн сөзү жок туруп калышты. Биринчи Айдар кадам жасады. Атасын кучактай калды. Ата бала үн сөз жок кучакташып турушту. Атасы ыйлап жиберди. Бир топ убакыттан кийин өздөрүнө келип ал жай сураганга өтүштү. Балам дейси келди, бирок акысы жоктой кысынып, батын албай жатты. Окууга өткөнүңдү уктум. Ооба, буюрса биринчи курсту бүттүм, ата. Жайкы сессияны аяктап туруп анан жумуш издейм. Азыр Кадыржан экөөбүз Батирде турабыз. Ал ким? Тайкемдин уулу. Ата сен кеткенден кийин. Билем, балам. Экөө тең атын атай албаган жарасы Арук эле. Айдар атасын тиктеп турду. Ал өзгөрүптүр. Көздөрүнүн нуру өчүп калыптыр. Жүзү чарчаңкы. Ичинде бир жалын бар эле атасынын. Дал ошол нерсе көзүнөн көрүнүп турду. Азыр жок. Аяп кетти. Кайра дагы бир кучактап алгысы келди. Бирок атасы андай нерселерди жакшы көрбөгөнүн эстеп кетип токтоп калды. Ата, жүрүңүз мен менен. Жок, Айдар, алгач айылга барайын. Калыс ата менен энеме Куран окутайын. Үй жайды бир карап эмне кылыш керек экенин байкап, анан келейин сенин жаныңа. Келесиңби? Эрнис күлүп койду. Күлгөнү ыйлаганга окшош эле. Уулун бооруна кысып, кулак түбүнөн жыттады. Мен эми сен куусаң да кетпейм, балам. Айыл ичи. Алыстан айыл көрүнгөндө эле Эрнис түшүп калды. Автобус айылдын чок ортосуна чейин алып бармак. Ал жерден түшүп элге көрүнгүсү келбеди. Алгач эле көрүстөнгө барды. Энесинин коргону бир аз кыйшайып калыптыр. Жазуусунун да өңү өчүп бараткан экен. Бирок жазбай тааныды. Түрмөдө жатканда уул кызын көрүү жана энесинин бейитинин башына барып Куран окуу кыялы бар эле. Аны жашоого байлаган, түрмөнүн чыдагыс кыйноолоруна баш ийдирген ушул эле. Мына эми боз топурактын алдына келди. Куду энесин көргөндөй көкүрөгү бошоп эреркеп кетти. Келдим, апа. Мен сага келдим, деди үнүн бийик чыгарып. Каргылданган үнүн баса албай кетти. Өпкөсүнө батпай ыйлагысы келди. Сени сагындым, апа. Мен сени аябай сагындым. Мен сага толтура нерселерди айтып берейин дегем, бирок кашайып азыр оюма эч нерсе келбей жатпайбы? Мен адам өлтүрдүм. Мен өз кызымдын апасын өлтүрдүм. Жазамды өтөсөм жеңилдейм деген элем, бирок бул жаза эч качан бүтпөгөн, жүрөгүңдү таш сымал басып, алкымыңды жип сымал бууган нерсе экен. Колдорум, жүрөгүм, жан дүйнөм булганды. Мен эми тазаргым келет. Сен мени кечир, апа. Өзүмдү өзүм кечире албаган. Мени сен кечир. Сенин кечиришиңди тилеп дайым намаздарымда дуа кылдым. Мен Асияны кетирген күнү жаңылыптырмын. Мен аны ата энесинен ажыратып, аял кылып алгандан кийин акмакчылык кылып,
көзүнө чөп салып уруп согуп жатып кетирдим. Көз жашын төгүп аргасыз кеткен. Ошол көз жаш менин түбүмө жетти апа. Аныкынан 10.000 эсе көп көз жаш төктүм. Аныкынан көп жоготууга учурадым. Эч ким болбой калдым. Балдарым балдар үйүнө өткөрүлдү. Кызымдын дайыны жок. Аялдын көз жашын төктүрбө. Анын ар бир тамчысын Кудай санап турат дегенге эми ишендим. Жашоомдо канча аялдын көз жашын төктүрдүм. Сенин да көз жашыңды төктүрдүм апа. Бейит башында көпкө отурду. Ыйлады, сырдашты. Кеч киргенде гана ордунан турду. Оюнда өзү өлтүрүп алган аялынын бейитине барайын деген. Бирок ага эрки жетпеди. Калыс атасынын бейитин издеп таба албады. Кечке маал үйүнө келди. Каралбай калыптыр. Эптеп эле 4 дубал тургандай. Кезинде айланасында бейчеки бирөө баспаган кадырлуу адамдын үйү эле. Шуу үшкүрдү. Сен канча жолу келесиң ай бала? Сага айттым го. Биз багууга берилген бала тууралуу маалыматты анонимдүү сактайбыз. Учурунда таштап кеткендер келип эле мени эзип, ажылдап кирди кардар бөлүмүндө иштеген аял. Мен директор менен сүйлөшөм. Ай сен түшүнөсүңбү? Ал жылдары директор болгон аял кеткен, андан кийин канча салмашты. Мен баары бир директор менен сүйлөшөт элем, деди Айдар өжөрлөнө. Ал эс алууда. Эже түшүнсөңүз, мен ал кезде 10 жашта элем. Айдар көп нерсе айтайын деди, бирок анын жакшылык кылбасына көзү жетти, чыгып кетти. Башка кандай жолдору бар? Документтер кайда сакталышы мүмкүн? Бул жерге ишке орношуп документтерди карап чыгууга мүмкүнбү? Бир жиптин учу чыккандай сүйүнө түштү. Таң атпай нечен жылдан бери түтүн чыкпаган үйдөн самоор кайнап жатканын көргөн Эрнисттин коңшусу таң кала түштү. Чочулай карап басып келди. Эй, сен кимсиң? Акыбай аба, кандайсыз? Мен Эрнис. Кайсы Эрнис? Тигил киши таң калып карап турду, анан тааныды. Эрнисмин дебейсиңби? Мурдуңду урайын. Мен сени тааныбай калыпмын. Ай, чачың кантет ак бубак болуп. Эрнис күлүп койду. Тигил киши жетин албай сүйүнүп үйүнө жетелеп кетти. Анан бүтүндөй туугандары Айыл апа курчап калды. Мен баланчанын баласымын, түкүнчөмүн деп жаткан балдарды карап туруп, баарынын жүзүн сүйүп учурашып жатты. Туугандары унутпай минтип сүйүнүп тосуп жатканына ичи жылып турду. Калыс атамдын кызы кайда? Деди акырын. Калыс атанын үйү да бош турат. Кызы балдарын ээрчитип Орусияга кеткен. Күйөө баласынын аягы сай таппай коңшу айылдын биринде жүрөт, деди коңшусу. Аны кой, сен эмне кыласың? Мына тууган уругуң турат, Кудайга шүгүр. Үйлөнөм десең үйүңдү оңдоп түздөп алдыңа барып бергенге кудуретибиз жетет. Жок байке, кайдан үйлөнөт элем? Мен уулумдун жанына барам, ал Борбордо студент. Мен Айыл апа менен учурашып, апама Куран окутуп келейин деп келдим. Мейлиң, үйүңдү сатасыңбы? Жок, сатпайм. Кызыңдан кабар барбы? Айдарды тайлар алып кетти деп уккан элек. Эрнисттин чекеси тырыша түштү. Талуу жери кыз эле. Туунжурай калды. Тигил анын абалын деле байкабады. Биздин уруубуз ынтымактуу, колдоп алганга күчүбүз жетет. Баарыбыз бир жерде турабыз деп күпүлдөй берди. Эки баланы батыра албай, жалгыз жашашканда силер кайда элеңер деп эч ким сурабады. Эч кимдин акылына деле келбеди. Эрнис башын ийкегилей берди. Үй жайын актап, сырдап, короо жайын тазалап бир жумача жүрдү да шаарга жол тартты. Ага эми Айдардан башка жылуулук бере турган адам жок эле. Айдар жана Аруке. Жолду катар ойлогону кызы болду. 4 жашында көргөн боюнча көргөн жок. Азыр 14 жашка чыгып калган экен.